Анан урматтуу жарандар, жана айтып кеткендей, азыр Ноокат районунда дагы 3 адам катталды. 3 адам дагы ушу биздин ыйык жерге барып келишип, ошол жактан жугушуп келиптир. Ал адам баары айткандай больницага алып, азыр лечение алып атышат. Анан мен кайрылып кетет элем. Ушу умрага барып келгендер азыр өзүңөрдүн үйүңүздөрдөн чыкпай, эч кандай төлөөгө, тойлорго барбай, өзүңүздөрдүн үйлөрдө туруңуздар. Анан ар кандай клиникалык бир признактар болсо биздин медиктерге чалгыла. Эң суранып кетүүчү нерсе эч жакка чыкпай, өзүңөрдүн үйүңүздөрдө карманыңарды суранам. Азыр биздин врачтар мына бардык тизмелердин баары тастыкталган. Ошолор боюнча үймө-үй кыдырышып, баарыңардын состояниеңиздарды карап, дагы бир жолу анализди алып, ана текшерип, андан кийин сиздерге уже эмне кылыштын баарын жеринен консультация берет. Бул жерде эч кандай паникага кетпеш керек. Мен ар дайым айтып атам, ар бир адам өзүнүн санитардык гигиеналык режимдерди, анан ошону биз айткан шартта сизде момундай контакт болгондон кийин үйлөрүңөрдөн чыкпай, балдарды дагы семьялар менен ошону бир убактылуу ограничение кылып турсаңар, бизге дагы жакшы болот. Өзүңүздөргө жана сиздерди курчап турган үй бүлөлөрдөгү кошуна колоң, андан тышкары айылдаштарыңарга дагы ушул кылган ишиңер менин оюмча эң баалуу деп. Ошон үчүн азыркы күндө ошол адамдар эч жакка чыкпай Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, урматтуу 120 депутат. Мына бүгүнкү күндө аябай укмуштай сөздөрдү айтып атасыңар. Туура медицинский работниктердин плечасына түшкөн аябай чоң иш болуп атат врачтардыкы. Оорлар менен барып бетме-бет кармашып атат буларчы. Ошолорду иличтетип атат. Бул деген алар биз кол алышкандан коркуп биякта жүрөбүз. Мен айтат элем, мына Кыргызстандын ичинде башка мамлекеттерден да келип жардам берип атат. Ошондой эле урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылат элем. Ошондой эле Кыргыздын предприниматель, бизнесмендери бар. Кудай деген баары жакшынакай балдар бар. Колунан келген, кыйналбай жардам берсек. Мына мен бүгүн азыр штабка Мухаммедкалый Дүйшөкевич 1 миллион сом которуп берем. Азыр счетун берсин, берем. Анан калгандарга кыйноо жок. Колунан келген жардамдарын берсин. Бүгүнкү күндө ушундай кыйынчылык мезгилде биздин кыргыз эли такай алдыга чыгып кеткен. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан берем. Рахмат сиздерге. Счетун берип койгула. Рахмат, Камчыбек Жолдошбаевич. Рахмат сиздерде. Рахмат. Жарандарыбыз көп болсун. Камчыбек Жолдошбаевич, рахмат. Колдоо көрсөткөнүңүзгө, кыргыз элини үчүн деп күйгөнүңүз үчүн. Счет жөнүндө айтып коеюн, Счетторду азыр айтасыздар аягында, даярданып турсаңыздар берилет. 3 депутат сүйлөсүн деген депутаттан Исхак Айтбаевичтан сунуш келип түштү. Ошондой эле Бакиров Өмүр. Рахмат, Дастан Артысбекович. Урматтуу депутаттар, чыкпаңыздар. Мен азыр мына Дастан Далабаевич айтып кетти, бирок комитеттин чечими келип түшкөн жок. Комитеттин чечими келип түшкөн жок, Дастан Далабаевич. Ошондуктан эгерде азыр тийиштүү комитет 11-де саат 11-де отура калып, чечим кабыл алып, токтом чыгарып, токтом даярдап чыксаңыздар, биз дайынбыз. Алып чыкканга дайынбыз, адан качпайбыз. Эми урматтуу депутаттар, келиңиздер мындай кылалы. Угуп койсоңуздар, мындай кылалы. Убакыт үнөмдөйлүү. Мына азыр 2 сунуш келип түштү. Лидер фракциялар сүйлөсүн. Анан кийин ар бир фракциядан 3 депутат сүйлөсүн деген депутаттан Исхак Айтбаевичтан сунуш келип түштү. Ошондой эле Бакиров Өмүр депутаттан айтылды. Саат 1-ге чейин иштейли, 1-ден кийин өкмөттү кой берели деп. Демек, мунун сунуштардын бардыгын анда урматтуу депутаттар добуш менен чечебиз. Ошондуктан отурсаңыздар. Эрежесин тактап алып, чечип алып, анан кийин өтөлү. Убакыт кетип атат, урматтуу депутаттар. Сураныч. 1-чи микрофон, 6-чы, анан 2-чи микрофон, анан 5, башка чыкпаңыздар. Рахмат, Дастан Артысбекович. Урматтуу туугандар, пневмония, пандемия деген бул кырсык. Анан кырсык деген каш менен кабактын ортосунда. Анан Кыргызстанга кирип кетти деп трагедия кылбашыбыз керек. Америкага,
Орусияга, Кытайга кирген вирус Кыргызстанга кирбей калса күн башка жактан чыгыш керек. Бул эми кырсыктын алдын алган арзан болот, артын алган арман болот. Бул баарыбызга белгилүү. Аракет болгон жерде балакет болбойт дейт. Эми балакет болуп кетсе башка салса көрөбүз. Анан ушунчалык эле паника кылбай, политика кылбай, өкмөттүн угаалык маалыматын, анан суроолорду берейик, сунуштарды берейик дагы, эри шаркак иш кылайык. Эл деле сыртта карап турду. Анан жөн эле өзүбүз паника, өзүбүз политика кылбайык. Анан экинчи Өмүрбек жакшы сунуш киргизди. Саат 1ге чейин деп 3 эле саат. Анан лидерлер 10 минуттан сүйлөйүк, башкалар 2 минуттан сүйлөсүн. Биз мына токолдун баласыбызбы? Алар детектили бар 10 минут. Алар кечеле кирип чыккан, алар сунуштун айткан. Анан мындай болбойт. Саат 1ге чейин жазылгандар суроолорун берсин, сунуштарын берсин, анан бир чечим кабыл алайык дагы, ошо боюнча милдеттендирек. Бул кырсык эми, айла жок. Ошондуктан саат 1ге чейин экинчи жанагы Өмүрбек Бакировдун сунушун колдойт элем. Саат 1ге чейин ошо бир күн карап коелу, маалымат угуп калалы. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбекович да. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу Мухаммед Калдышекевич, мен сизге суроо деле бербейм. Сунуш деле бербейм. Кайрылуу иретинде же кайгыруу иретинде өзгөчө абал болуп турат, өз пикиримди билдирип коеюн дейм да. Коронавирус бул туура эле дүңүнөн келген дүйнөлүк коркунуч. Мунун алдын алышыбыз керек. Сиздер аракет кылып атасыздар, аракетиңиздер жакшы десем жаңылбас чыгармын. Эми биз эң ириде мындан паника кылбашыбыз керек, анан политика кылбашыбыз керек да. Кыргыз кылым карткан кыргыз болуп келген, мындан да оор кыйынчылыктарды баштан өткөргөн, мындан да оор кырсыктарды баштан өткөргөн. Анан Кытайдын вирусун эмес, биз Кытайдын өзүнө деле жеңилген эмеспиз да. Кандай гана кырсык болсо, кыргыз укол салдырат же дем салдырат чыгып кеткенбиз. Анан дүйнөдө бир күндө же болбосо бир айда Юго-Восточный Азияда гепатиттен 800 000 адам өлөт экен. Эми дүйнөдө коронавирустан болгону бир 8 000 адам набыт кетиптир да. Анан ошо бойдон эле биз баардыгыбыз өзүбүз эле өзү коркконго кош көрүнөт болуп каптап уналган өзү туура эмес да. Эми кыргызды кырсыктан Кытайдын маскасы куткарбайт го дейм, кыргыздын маркасы куткарат го дейм. Кыргыздын гени күчтүү эл, кыргыздын деми күчтүү, кыргыздын эли касиеттүү, кыргыздын жери касиеттүү. Биз кандай кыйынчылык болгон күндө деле кыргыздын улуулугу, кыргыздын сулуулугу, анан кыргыздын сабыргандуулугу, анан сабырдуулугу, анан сактап келген да. Ошол негизде эле кете беришибиз керек. Анан эми эң негизгиси бул иммунитетти түшүрбөш керек, анан настроениени түшүрбөш керек. Иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын 5 бармагы. Тамашалап айсам анча мынча Шакинин арагы. Ошентип эле биз кыйынчылыктарды жеңебиз. Анан көп деле паника кылыштын кереги жок. Анан муногу шайлоолор боюнча маселе бул карай турган маселелер. Дүйнө баардык оюндарын токтотту. Чемпионат мира, олимпиадаларын баары токтотосо биз шайлоону токтото албай турабыз да. Ушул Эске алалы. Рахмат. Кийинки сөз Туманбаева Рада Мураталиевна да. Рахмат чоң. Мен эмнеден баштагым келет? Мен мусулманмын, диним ислам. Бирок Кыргыз Республикасынын жаранымын. Ушундай кооптуу убакта башка дин болобу, кандай дин болобу, коопчулукту, тынчтыкты, ден соолукту, өнүгүшүбүздү сакташ үчүн да баарыбыз биргеликте сиз айткандай бир жеңден бир баштан кол чыгарышыбыз керек, баш чыгарышыбыз керек. Мынакей фактылар менен айтсам, 27 февралда Өзбекстан Республикасы токтоттур каттамды. Ташкент, Джиджу, Мединаны. Саудия Аравиянда 23 январда коронавирус чыгыптыр. А биздикилер 12 мартта келип атат. 15 күн алар ал жерде жүрүшөт. Демек 25-26 февралда кеткен. Анан айтам, дагы мына жакында 300 адам келип атат дейт. Бирок ушул нерсеге мен айтып атам, бул жака барыш үчүн мусулман адам канча айлап, канча жылдап даярданат. Бирок ушундай кооптуу убакта ушул кадамга барыш туура беле? Ким жооп бере алат? Рада Мураталыевна,
Госкомиссия по делам религии, алар азыр мына маалымат берип атат. Саудовский Аравияда, Умрада жүргөн кыргызстандыктардын саны 3 эле киши.